Чет элде жүргөн мигрант жарандарыбыздын өлкөгө туруктуу инвестор боло алганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Аларга шарт түзүп берүүдө өкмөт бардык аракеттерди көрүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова миграциялык процесстерди биргелешип жөнгө салуу аталышындагы жыйында билдирди. Кененирээк кийинки сюжетте. Эл аралык деңгээлде жогорку билими менен эң көп талап кылынган кесиптердин тизмеси жыл сайын жаңыланып турганы менен кара күч иши менен журт которгондордун саны барган сайын өсүп барат. Чет өлкөгө кетип жаткан жарандардын көпчүлүгү толук маалымат албай, ананда жогорку билимдин жоктугунан кара жумушта иштеп жатканы бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө айтылды. Негизги көбү биздин көп жарандарыбыз кесипке болбой туруп Россияга кетип атат, жада калса орус тилин билбейт, бир кесипке эмес, анан барып туруп кара жумушка иштеп атпайбы, көчөнү шыпырып, идишек жууп, ушундай. Биринчиден бул кесипке үйрөнүп, биздин ошо баштап кесип билим берүү тармагынан окуп бир жумуш кесипке болсо, биринчиден барып туруп расмий жумушка орношо алат. Юридикалык жагынан, кесип жагынан, анан жумушка орношкондогу жеңил жумушту жеңил табат, тез табат, ошондой эле маянасы жогору болот. Жарандарга Евразиялык интеграциянын алкагында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында берилген дипломдор ЕАЭПке мүчө мамлекеттерде кесиби менен иштөөгө мүмкүндүк берет. Бул багытта миграция кызматы чет элге кетип жаткан жарандарды алдын ала даярдап, толук маалымат берүү иш-аракеттерин үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Мына Евразия өлкөсү бул биздин экономикалык аймакта өстүрүлөт. Бул тышкы мигрант эмес, алар эмгекчилерде өстүрүлөт. Евразия бул биздин бир аймак, бир экономикалык аймак, бир алкак болуп калды. Ошондуктан бул биздин өзүбүздүн гана территорияда жүрүп иштеген деген маани берет. Биздин милдетибиз буларды даярдап жөнөтүү. Даяр кылып ал жердин мыйзамдарын үйрөтүп, ал жерге адистик берип, бир адис болуп иштеп, бала өздөрүнүн үй бүлөсүн мындай татыктуу эмгек акы менен камсыз кылуу. Биздин мамлекеттен алган билим боюнча тастыктаган документтердин баардыгы башка мамлекет Евразия өлкөсүнө кирген мамлекеттин баардыгы жагынан өзүнүн мамлекетинде кабыл алынат. Эч кандай кошумча талаптар жок. Чет элде жүргөн мигрант жарандарыбыз өлкөгө туруктуу инвестор боло алганга толук мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилеген вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова аларга шарт түзүп берүүдө өкмөт бардык аракеттерди көрүп жаткандыгын айтат. Бүгүн биздин экономикага өтө чоң ички дүң продукциянын көлөмүнө бир 30% түзүп атат мигранттан. Биздин ушу миграцияда жүргөн жарандардын акча каражаты. Анан эң негизгиси бүгүнкү күнү биздин мигранттар эң мындай туруктуу инвестор дагы боло ала турган потенциалы бар. Биздин мамлекетке башка бир инвесторлор издебей, ошо биздин жарандарыбыз ошол бүгүнкү күнү туруктуу инвестор дагы болуп жатат. Ошондуктан ошолорго бардык мындай шарттарды түзүү менен ошол эле учурда Кыргызстанда жакшы шарттарды түзүп, биздин жарандарыбыз миграцияга кетпей, ошо өз мамлекетинде иш менен камсыз болуу маселеси дагы мындай өтө курчтагы турат, анан приоритеттүү болуп өкмөттүн ишинде. Эскерте кетсек, республикада жыл сайын 115 миң бала мектепти бүтүрсө, өлкөдө ар жыл сайын эмгекке жарамдуулардын саны 70 миңди чамалайт. Ал эми мамлекет алардын 10 миң кишисине гана жумуш орун түзүп бере алат. Сүйүнөй Тагаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида.